Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрлан Сапарбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Өзбекстандын Фергана облусунун башчысынын орун басары Мухсин Хужа Абдрахманов баштаган делегация менен жолугушту. Эки тараптуу жолугушуу Баткен облусунун Кадамжай шаарында өтүп, ага эки облустун бир катар ишкерлери катышты. Жолугушууда тараптар дубандар ортосунда соода-экономикалык, инвестициялык жана маданий байланыштарды чыңдоо, эки элдин ынтымагын, карым-катнашын бекемдөө боюнча кызматташуу пландарын талкуулашты. Фергана облусунун делегациясы агрардык аймактын айыл чарба продукцияларын экспорттоосуна кызыктар экенин белгилешти. Өзгөчө Кадамжай районунан малина менен алчанын чоң көлөмүн алуу мүмкүнчүлүктөрү бар экенин айтышты. Ошондой эле туризмди өнүктүрүү боюнча бир катар сунуш пикирлер айтылды. Өзбекстандын Шахимардан жана Баткен облусунун Дугабай эс алуу жайларына эс алуучуларды тартуу, ал үчүн чек ара автожол көзөмөлдөө өткөрүү жайларында эки мамлекеттин жарандарынын өтүүсүн жөнөкөйлөштүрүү маселеси да көтөрүлдү. Ишкерлер айыл чарба продукциялары менен кен байлыктарды кайра иштетүү эки тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары болорун белгилешти. Ошондой эле биргелешкен медициналык мекемелерди, каражаттарды жана шаймандарды чыгаруучу ишканаларды ачуу жаатында мүмкүнчүлүктөрдү талкуулашты. Эрлан Сапарбаев менен Мухсин Хужа Абдрахманов кызматташууда ар бир тармак боюнча облусту атайын жооптуу адистерди дайындоо, расмий сунуштар менен алмашуу, тийиштүү объекттерди жериндей көрүү менен кызматташууну жолго салууда активдүү иш-аракеттерди жүзөгө ашырууну сүйлөшүштү. Эң негизгиси эки тараптуу кызматташууну илгерилетүү максатында Баткен жана Фергана облустарында соода-экономикалык маселелер боюнча иш алып бара турган өкүлчүлүктөрдү ачууну макулдашышты.